Sen kimsin? Sen kimsin de prezidentke ушундай söz айтып чыгыптыр. Ай туугандар, өзүбүздүн президентибизди, мамлекеттин башчысын сыйлай албасак, биз кандай эл болдук? Өзүбүздүн мамлекетибиздин башчысын ушинтип күнү түнү элим жерим деп иштеп аткан болсо, анан биз аны сен kimsin? Sen kimsin деп тоготпой бетине ушинтип сүйлөп аткан болсок, биз кандай эл болдук? Ошондой тартипсиздердин бардыгын жоопко тартышыбыз керек. Президенттин ким экенин, президенттин элге кантип кызмат кылып атканын, президенттин эл үчүн жанын үрөп, чуркап иштеп атканын көрсөтүп коюшубуз керек аларга. Тилинин азабын тартат ошо киши дагы. Мен эл алдында мен ачык айтам. Эч качан бирөөнүн артынан бир жерге бекинип алып айткан адам эмесмин. Ачык айтып коеюн. Ошо Мадумаров тилинин азабын тартат дагычы. Мына тилинин азабын тартып жүрүп, депутаттыктан да кетти. Тилинин азабын тартып жүрүп, мына элден дагы чыкты. Эми дагы ушундай асылып атат. Ошондуктан мен айтарым, ар бирибиз өзүбүздүн тилибизге ээ болушубуз керек. Айткан сөзүңө ээ болушуң керек. Айткан сөзүңө жооп беришиң керек. Мына ошондо гана биз өсүп өнүгөбүз. Мамлекетибиз Кудай кааласа мындан ары тартип менен, ыйман менен, Алла Тааланын Кудай кааласа бизге берген нуру менен биз өнүгүп өсөбүз бардыгыбыз.